Улукбек Кочкоров июнь айынын 17-синде номер 118 буйрук менен адеп ахлакты, ыймандуулукту, кайрымдуулукту, сабырдуулукту даңазалоо менен адамдын асыл сапаттарын арттырып, коомубузду туура жолго багыттагандыгы үчүн жаштарга тарбиялык иш-чараларды уюштуруп, руханий баалуулуктарды жайылтып, үй-бүлө институтунун бекемделишине жана мамлекетибиздин социалдык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы үчүн Чубак Ажы Жалиловду Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин отличник төш белгиси менен сыйлоо чечимин кабыл алган элек. Тилекке каршы ошол күндөрү ажыке бир аз сыркоолоп сыйлык тапшыруу салтанатыбызга келе албады. Арадан бир жума өтүп ал киши өзү телефон чалып, ден соолугум дурус болуп калды, мүмкүнчүлүгүңүз болсо сыйлыгыңызды тапшырып кетерсиз деди. Улуу устазга жөн эле барып көкүрөгүнө төш белгини тагып кетип калганды туура эмес көрүп, ажыке, жакшы бир иш-чарада кылган эмгегиңизди айтып эл алдында салтанаттуу тапшырсам деген ниетим бар дедим. Ошентип биз болжошкон күнгө жетпей, ажыке мынтип чын дүйнөгө кете берди. Аманат жашообуз кайсы жерде, кайсыл күнү, кай саатта токтоп калаарын билбейт экенбиз. Азыр ажыке менен сүйлөшкөн күнү эле барып сыйлыгын тапшырып кетсем болмок экен деп ичимден өзүмдү жемелеп турам. Чындыгында сиз адамдык асыл сапаттарыңыз бийик, дүйнө таанымыңыз кенен, сый-урматка татыктуу инсан элеңиз. Ылайым Аллахым Фирдаус бейишинен орун берген болсун. Акыретиңиз абат, ыйманыңыз саламат болсун. Кош болуңуз Чубак Ажы. Улукбек Кочкоров. Өмүрбек Бабанов 3 күндө өлкөбүздүн шам чырагы болгон 3 аалымыбыздан ажырадык. Өмүрбек Бабанов мусулмандардын кайгысын тең бөлүшүп көңүл айтты. Орду толгус жоготуу аалымыбыз элибизге ислам динин кеңири таанытып, динге терең ишенимди түптөп келген Чубак Ажы Жалиловдон айрылдык. Жүрөк деленеп, каңырыгыбыз түтөп турат. Элибиздин деги эле мусулман дүйнөсүнүн ополтоодой тиреги эле. Дагы көптөгөн адамдар туура насаат алып, туура багыт алып өзгөрмөк эле. Ошентип акыркы 3 күндө өлкөбүздүн шам чырагы болгон 3 аалымыбыздан ажырадык. Кечээ Бишкек шаарынын казысы Садриддин Ажы Маджидовдон айрылсак, андан мурун Токмок шаарындагы Лукман Хаким Ислам институтунун ректору Лугумар Ажы Гуахоновдон ажырадык. Аалымдарыбыздын үй-бүлөсүнө, жакындарына, бардык саналаш мусулмандарга терең кайгыруу менен көңүл айтам. Жараткан Аллах бейишинен орун берсин. Чубак Ажынын номер 1 авторитет экенин эмнеден билдик? Аалым Чубак Ажы Жалилов каза болор замат саясатчы Адил Турдукулов Фейсбуктагы баракчасына берегидей пост жазган. Бүгүнкү Кыргызстан чыныгы авторитеттерге муктаж. Көр дүйнөнүн азгырыктарына карабай, чындыкты айткан инсандардын сөзү аба менен суудай керек. Чабал, куйту бийликтин фонунда элибиз моралдык лидерликти издейт. Ошондой алп адамдардын бири Чубак Ажы болчу. Ал диний маселелер менен чектелбестен жашообуздун эң көйгөйлүү, талаштуу жагдайлары боюнча өзүнүн так керек болсо новатордук позициясы бар болчу. Элге радикалдык эмес, туура мамлекетти алдыга сүрөй турган жолду көрсөткөн ажыке эле. Ошол эле учурда Чубак Ажы башка адамдардын оюна кошулбаса да, дайыма угууга, сүйлөшүүгө ынтызар эле. Үлгүлүү аалым кандай болуш керек экенин бардыгыбызга көрсөтүп кетти. Эбегейсиз чоң жоготуу баарыбыз үчүн. Жаткан жери жайлуу болсун. Мезгил өзү көрсөттү. Эл ичинде чын эле Чубак Ажыга тең келе турган авторитет, кадырлуу адам жок экен. Вирус күчөп турганына карабай анын жаназасына 20 миңдей адам катышты. Жакынкы тарыхыбызда мынчалык адамдардын чогулганы болбоптур. Эгерде жай турмуш убагы болсо, балким 100 миңдеген адамдар топтолмок. Муну менен эмнени билип атабыз? Албетте эл сүймөнчүгү болгон уулунан, ошондой эле эң авторитеттүү лидеринен ажырады. Маркум Улан Эгизбаевдин жубайы Чубак Ажы Жалилов тескерди. Журналист маркум Улан Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабаева Чубак Ажы Жалилов тескерди. Чубак Ажыны биринчи жолу турмуш кураардан мурун Улан экөөбүз мечитине барып, жаш үй-бүлөлөрдүн дин алдындагы жоопкерчилиги тууралуу кеп кеңешин угуп, дем салдырып кеткенде көргөм. Кичипейил, адамгерчиликтүү адам болчу. Уланга болгон сыйы, мээрими өзгөчө экенин сыртта турган узун кезекке карабай шашпай сүйлөшкөндөн улам билгем. Бизге ак жол каалап илбереңки узаткан, ал мамилеси уландын көз өткөндөн кийин да уланды. Кышында балаңды бир көрүп атамды берип дем салып коеюн, кантсе элдин уулу деп мечитине чакырды. Барсак баягыдай эле кезек бизди илгеркидей дароо кабыл алды. Белекти колуна алып бир топко чейин унчукпай тиктеп отурду. Анан бир аз эркелетип койду да дем салды. Рахмат айтып узадык. Бул сүрөт ошондо тартылган. Андан көп өтпөй интернет аркылуу уландын уулуна бир нече китеп даярдап койдум. Убактыңар болгондо мечиттен алып баргыла деп жазыптыр. Ушунчалык ыраазы болдум. Бирок биз китепке баргыча жаш туруп дүйнө салган өтө өкүнүчтүү. Китеп демекчи Улан Азаттыкка Чубак Ажынын үй китепканасы тууралуу абдан мыкты сюжет тарткан. Анан мага келип ошончо китепти жөн эле тизип койбой, ар бирин окуп чыгыптыр деп суктанып айтып берди эле. Ушундай даанышман, адамгерчиликтүү кишинин дүйнө салганы баарыбызга кайгы. Жакындарына көңүл айтам, ыйманы саламат болсун деп Сапаргүл Абдинабаева жазган. Калдарбек Абдыраманов: элибизди дагы чоң апаат күтүп турат. Өкүнүчтүүсү биз ага даяр эмеспиз.
Туура, биз медицина эбак эле ташталканы чыгып калганын 10 жылдап какшап айтып келатабыз. Бирок 30 жолу алмашкан өкмөт, 6 жолу чакырылган жогорку кеңеш депутаттары, 4 жолу алмашкан мамлекет жетекчилери ошол нерсени көргүсү, уккусу келбей, билмексен болуп башын кумга катып, бийлик талашуу менен гана элек болушту. Тилекке каршы бүгүн да эч нерсе өзгөргөн жок. Ден соолук болбосо чексиз бийлигиң да, чириген байлыгың да өлүмдөн сактай албасын, тириликтин баасын түшүнгөн адам дали болсо аз. Ооба, ошентип медицинанын шалтыруу акыбалын вирус ачыктады. Миңдеген, 100 миңдеген жарандарыбыз жабыркап, алдыда элибизде дагы чоң апаат күтүп турат. Өкүнүчтүүсү, биз ага даяр эмеспиз. Эмилбек Каптагаев: президентке карата чабуул жасап жаткандар бир чындыкты жакшы түшүнсө дейм. Саясатчы Эмилбек Каптагаев өлкөнүн учурдагы абалы тууралуу пикирин билдирди. Президентке карата чабуул жасап, уюштуруп жаткандар бир чындыкты жакшы түшүнсө дейм. Учурда өлкө үчүн башаламандык өлүмгө тете. Азыр бирдеме болуп кетсе, бир дагы саясий лидермин дегендин, бир дагы саясий партиянын бийлигин жалпы эч ким тааныбайт, моюнга албайт, баш ийбейт. Эч бир киши элдин алдына чыгып толкунду токтото албайт. Андай инсан жок. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков кандай айтсак дагы коомду, мамлекетти консолидация кылуучу жалгыз легитимдүү институт башка жок. От менен ойнобойлу. Бир колубуздун ачуусун бир колубуз менен басып сабыр кылалы. Аламаттан чыгып кеткенче биримдикти сактайлы. Ар кимдин жооп берчү учуру алды да, азыр кимибиз жашайбыз, кимибиздин ажал бул дарттан экендигин бир Кудай билбесе, эч ким билбейт. Аман бололу. Жараткан ошол күндөргө жеткирсин дейли, деди Эмилбек Каптагаев. Республика партиясы шайлоого болгон даярдыктарын токтотот. Бул тууралуу аталган партиянын лидери Мирлан Жээнчореев 24 KG маалымат агенттигине билдирген. Ал азыр бардык каражатты пандемия менен күрөшүүгө коротуу керектигин айтып, ушундай шартта шайлоого 800 миллион сомду сарптоо туура эместигин билдирген. Мен БШКны түшүнбөйм. Бейтаптар 40-50 болгондо 5 шаар жана 25 аймактагы шайлоону жылдырып салган. Ал эми азыр пандемия бүт өлкөнү кучагына алганда унчукпай отурушат, деген Мирлан Жээнчореев. Балбак Төлөбаев: айтсак ишенбейсиңер, жаман нерсе болсо эле башкасы күнөөлүү. Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына элге кайрылып, 5G тууралуу жазып чыкты. Калайык, эми эмне дейм? Көтөргөнүңөр акыркы модель телефон. Сүйлөсөк жалаң, сын пикир, имиш. Айтсак ишенбейсиңер, бир жаман нерсе болсо эле башкасы күнөөлүү. Такыр өзүбүздөн көрбөйбүз. 5G деген система биз эмес, өнүккөн көп өлкөлөргө дагы келелек. Бүт интернет, телефон, антеннанын баарын сындырып бузуп талкалап атасыңар. Кудай урбады, эми кайда барабыз? Кичине билгенден же ошол эле көтөрүп жүргөн телефондун ичинде Google деген бар, ошондон сурап койсоңор було. Айтып какшап атсак укпай атып, мына эми ушуга келдик. Вирус боюнча өтөрү, эми врачтарга кеңешкиле, аны да дары ичкиле, жөн эле ары кайсын иче бербе. Өтүшүп кетип оорулошот анан. Аллах акыл эс берген, ошону колдонуп жаша деп. Ал айыктырат деп үйдө жата бербе. Эл көп жерде бет кап, тояшка барба, колуңду жуу, какшатпа, өзүң үчүн күрөш, бала чакаң үчүн, сүйгөнүң үчүн, деп мэриянын аппарат башчысы билдирүү калтырды. Депутат Акаев коменданттык саатсыз өзгөчө абал жарыялап, шайлоону токтото туруш керек. Депутат Жанарбек Акаев парламент төрагасы Дастанбек Жумабековду өлкөдөгү абалды талкуулаш үчүн жогорку кеңешти чукул жыйынга чогултууга чакырды. Депутат парламенттик шайлоого бюджеттен 526 миллион сом, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө 21 миллион сом кетээрин айтып, эпидемия учурунда дары-дармек жана аппараттар жетишпей жатканда мынча акчаны шайлоого коротуу орунсуз экенин белгиледи. Акаев ошондуктан шайлоону башка убакытка которуш керек экенин, бул үчүн өлкөдө өзгөчө абал жарыяласа болоорун айтты. Ал өзгөчө абалды коменданттык саатсыз жарыяласа болоорун кошумчалады. Коменданттык саат киргизбестен өзгөчө абал жарыялоого мыйзам жол берет. Өзгөчө абал учурунда эч кандай шайлоо өтпөйт. Мыйзам боюнча шайлоого катышам деген партиялар август айында жыйынын өткөрүшү керек. Ушундай шартта элибиз ооруканалардын алдында улап жатса, ким мага добуш берип койгула деп айыл апага барат. Бул жеткен акылсыздык жана акмакчылык болот. Буга чейин оппозициядагы дагы бир депутат Рыскелди Момбеков эпидемия маалында шайлоонун мөөнөтүн узартып, жоопкерчиликти жеке өзүнө алууну президентке сунуш кылган. Социалдык түйүндөрдөгү талкууларда мындай жол кайрадан тоталитардык жеке басар башкарууга алып барат дегендер да, эпидемия учурунда шайлоо өткөрүү элди сыйлабастык болот дегендер да бар. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25 мартта өзгөчө абал режими киргизилген. Бул эреже 11 майдан тартып токтогон, бирок 22 мартта жарыяланган өзгөчө кырдаал режими уланууда. БШК шайлоону эпидемияга карабастан өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү талап экенин билдирип жатат.
Президент Сооронбай Жээнбеков кезектеги парламенттик шайлоону 4-октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка 3-июлда кол койгон. Кезектеги парламенттик шайлоого катышкысы келээрин 44 саясий партия билдирди. Булак Азаттык үн алгысы.